Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү программада өзгөчө болгон турат. Себеп дегенде мен азыр ушул Ош облусунун Нокуат районунун Кыргыз Ата деген айылына келдим. Бул жерде Жолдубай деген ушунчалык касиеттүү атабыз бар экен. Ушул касиеттүү атабызды биздин ушул программага кошуп, тартып, тасма кылып, таберик кылып сактап коелу деген ниетте келдим. Азыр мен монтип сонун кыш өзүнүн мезгилин жыйынтап жаткан учуру, каарылдаган абдан сонун болуп жаап аткан учуру алыс жолго карабай келдим. Кирип сиздер менен ушул Жолдубай атабыз менен абдан бир сонун маекти тартуулап берем деген үмүттөмүн. Азыр алдагы мүнөттөрдө мына ушул тууралуу абдан эмне үчүн мисалы мен Жолдубай атанын үйүнө келдим. Жогоруда эмне үчүн мен касиеттүү дедим. Бул атабыздын батасын мен эле эмес, ушу сиздерге да алып берейин деген өңүттө келдим. Жүрүңүздөр. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Аман эсен отурасыздарбы? Тынч аман эсен отурасыздарбы? Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Ушул Жолдубай деген атабызды жолдун татаалдыгына карабай, эми азыр кыш жаап атпайбы? Ошого карабай басып келдик. Атабыз менен кеңири сүйлөшүп, атабыздын батасын алалы деп келдик да. Сиз кимис болосуз? Мен уулу болом. Уулу болом. Эң кичине ушул үйдө атам караган баласы болом. Атабызды жакшы эле карап атасызбы, аман эсен? Атабыз бар, сиз бай экенсиз да. Демек азыр атабыз менен бул жак болсо иниси болом мен. Бир тууган иниси болсо, атыңыз ким? Абибилла. Сиздин? Мен Авам болот, атам Атыңыз. Атым Мухаммед. Мухаммед, Мына жакшы аттар бар экен да, диний аттар бар экен. Демек бүгүнкү тема дин боюнча болот. Дин боюнча ушул динге кантип ушул мына кийинки муунга сабак иретине тартып аткан үчүн кийинки муун да ушинтип үйрөнсүн. Жолдубай атабыздын балдарынан, инилеринен, жүрүңүздөр анда барып бир жакшынакай маек алалы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Жолдубай ажы абабыздын үйүнө кирип келдик. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мондай ыйык Куран китептерин алдына жайып отурат. Эми бул эмненин белгиси деп коебуз? Бул деген ушул дин жаатында өмүр бою кызмат кылган, динге берилген инсандын белгиси деп атап койсок болот да. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Азыр мен ушу жогоруда дагы бир аз маалымат бербедимби? Ошол маалыматты дагы тастыктап Жолдубай атабыз менен бетме бет отурам. Азыр мен Жолдубай атабыз менен учурашып алайын. Кандайсыз? Колду бериңиз, колду. Кандай отурасыз? Аман эсен отурасызбы? Тынч отурасызбы? Мына ушул тартымды үй бүлөңүз, ушул бала чакаңыз, баардык ушу сиздин кан жаныңыздан жаралган эң жакын туугандарыңыз бизге эстелик болуп калсын. Биздин үй бүлө үчүн архив болуп калсын деген максатта тарттырып атат да, мындай алып караганда Жолдубайга. Анан илгери мен мисалы абдан көп сиз курактуу карыяларыбыз бар. Кыргызстан боюнча мисалы үчүнчү. Алардын өздөрүнүн деңгээли бар да. Анан сиз жөнүндө маалымат укканда мен келбей кое албадым да, себеби илгери жана жогоруда да айтып кетпедимби, абдан бир касиеттүү, анан дуасы так эле тийген, ушундай бир Кудайдын баягы алык улу деп коет да. Ушундай бир адамдар болгондо, ошол адамдардын бири экен деп ушул мен эле эмес, ушул Ош облусунда сизди тааныган билген, ушу балдар кыздарыңызды тааныган билгендер айткандан басып келдим аба. Рахмат. Анан ушул учурдан пайдаланып сиз менен бир аз коурашайын эми. Эң алгачкы эле суроо мындай аба. Өзүңүз жөнүңүздө тааныштырып кетсеңиз, өзүңүз кайсы жактын кулуну болосуз, кайсы жылы төрөлгөнсүз, канча балаңыз бар, канча чебере, канча небере, кыбыра болсо аны деле айта бериңиз. Ошол боюнча бир баштап берсеңиз, анан өзүңүз баскан жол боюнча да бир аз маалымат айтып өтсөңүз, мисалы өзүңүздүн тарых таржымалыңыз боюнча чаба. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен şu 1942 жылы şu Борко кыштагында Шеде ханын үйүндө туулдум. Кудайга шүгүр, ата-энем жакшы, динге берилген, жакшы киши эле. Боймата Ажы деген буам, чоң атамдын атасы хажга өтө илимдүү адам болгон экен. Ислам жагынан хажга жөө барып 3 жылда келген экен. Жөө. Илгеркилер жөө барчу эле ооба, ушул хажыга. Азыркылар эле самолеттон анан автобус деп калышты. Ошол пияда жөө барып 3 жылда келген экен. Ошонун чебереси болом. Мен дагы 2008-жылы хажга барып келдим. Аллага эсепсиз шүгүр насip кылып, канкен барып, hacı amallarını aktarıp geldim, Muğda'ya şehir.
Anan baldarım Kudaga şükür 3 oğlum 4 kızım var. Bardığı jakşı. Kudaga şükür kabul, içkençilik içpeyt, papyrus çekpeyt. Kabul kız baldar bari üýlengen, bala çakalı bolgan kızlarım hem turmuşa çygyp bala çakalı bolup nevre bolup kalan. Kudaga şükür nevrelerim var, çevrelerim var. Allah'a şükür. Men şu nukul peşineterim menen baldarımı bağıp terbiyeledim. Diýgançylyk menen. Şu halkozda tameki soğarat elem. Adamlar uktap jatkanda tünü kerşiye soğuyup diýgançylyk kılat elem. Şu peşineterim menen baldarım baktım. Kudaga şükür bardygy jakşy. Anan şontup işlep жүрüp Margalan degen jerge şunday kartoşka diýgançylyklarda aparıp soda kılıp satıp жүрüp bir jakşı adamga tuş gelip kaldym. Namaz okuýsammy dep şontup kalgan okuýum. Men kanday okusyň arapçadan okudyňby dep surap berdiler. Jok, biz kırgızça öýrengenlik desem, onda sen dilim jakşı görüp kaldy, bizden talim algın. Demenen şol jakşı süýleşip oturup kaldyk, jakşı adam eken, boptur giňki gelgende süýleşebiz dep, ogaçanan gelip şol kırzatalyk aksagallardan şunday aty şunday Tursun Maksum degen kişi eken, bizge Hazreti Damylla degen atalar gelip жүрчү eken, İmam Ata'myzyň mazaryna gelip şu kişinin mazarında Allah İmam Ata'nın ruhu menen süýleşip ketip жүрgen kişi eken, şunday adresin şunday aýtdy, şol toğru, şunday adam bar bile desem, Margalanda bar ele deşip kaldy. Anan jakşı eken, onda duasyny alat ekenmin, Allah nasip bolsa da. Anan giňki barganda ba kişinin üýüne bardym. Üýüne barsam jakşı kabul alýşy. Anan baldaryny çakyryp çakırdılar, men neye baldarını çakırıp otatken dep, şunday koptanyp oturup birnese depdim bala dep, anan şontup oturdum. Anan otursam mene baldarını çakırıp, nevrelerini çakırıp, muna balany Allah Taala özü bizge jönötdi. Bizge sebepçi bolup, bizge meni kol berip, bizge perzent bolup kaldy. Sizler bir tugan aka kılıp жүрgüle dep şontup kabul alıp aldy, jakşı sözler aýtyp. Bul kaýsy jyldary boldu şondo? Kança şol 70-nji jyldary eken şundaýla da. 70-nji jyldary tegere gidip goýan, Şundaýla giň baryp ýalyna katlaşyp ba kişiden talim ala başladym. Bul kişi Kur'an-ı hafiz, Arabiýadan talim algan adam eken. Anan atalary şunday Hazreti Damylla dep şunday bir awliýaga okşagan adam eken da. Şol mınday garap durup, men kandaýdyr Allah Taala diline salyp jakşı görüp algan eken, meni mekam garmap kaldy. Men da gelip anan atama aýtdym, şunday adam bar eken, ata şunday görüşüp aldyk, jolup aldyk, menen talim al, bizginde gelsin, gerçin sağa jatpa, çaýkanaga jatpa, tory üýge geleber. Degen bopdur dep goýdum desem, menen atam, olar ulu adamlar ele, o çaki jolugupsyň da, bir nazar pazardan jama nazara kılıp koýbagda ele. Mundan giň bir baryp dur, ondan giň barbaýla goý, jakşı jür, aýtganyny kılıp jür dep kaldy. Giň baryp bolsam, anan baýky kişi, dadaňa aýtdyň bele, dadaň barbaýla goý dedi bele deyt. Men oşol üýünde turup bilip turupdur da. Oşonu aytam da ba, ilgerki uşunday bir adamlar bolgonda bir öte kasiyeti güçlü ba bu. Şunday kasiyetli adam eken, men siz aýt elekde al bilip atat. Şontup aýtdy da, men aýt elekdir. Anan şontup anan atan şontup seni tosup goýupdyr, tospasyn dedi. Anan munda korku, anan boptur dep anan aýtgan kılıp, ataň menen maslahat kılıp, ataň duasyny alyp, daim duasyny alyp gelgen, men şeýle ketip barsam dep gelgen. Bizem bu ýakda senin ruhuny görüp durabız, dua kılıp durabız dep şontup aýtdy. Menem munda sen ukkan meselem bir işenbey bu kanda adamlar eken degen oýga her xil bollar jüreberdim. Bir gün anan baldaryma sünnet toý kılıp aldym. Sünnet toý kılıp anan şol asagallardy, mollalardy çakyryp, şondan toý keşik açyp kaldy. Açyp kalganyň ata men oşo Margalandagy ustazdyn bar toý keşik apar duasyny alyp geleýin, ruhsat berseňiz
jol kire beriň dedim de. Men da oşol kişini göreýinçi gana kanday adam eken, bugün barbaysaň ertege barasyň dedi de. Birge baram dedi. Ertesi barsak üýünde eken. Üýünde eken, kim bar desek çıktı çığırın, Yolbay keldiňbi dep kaldı. Geldim. Şontoň görüşüp, buna kim degenin atam bolat desem, menan üýe girgile dedi. Üýe girgenden giyin, oturgandan giyin, dua kılgandan giyin atama, keçe balany niye tostuňuz? Men ruhun görüp durat elem, tospaň menan giyin dese bolaba. Atam korkup ýyle berdi. Men bilbepin dep kaldyňdan giyin meni tur orduňan. Deňden giyin tursam, atamı siz dedesi bolduň, biz ustaz bolduk, öýle balaga dep kaldy. O şeýerden atam ýylap dua berip kaldy. Atam duasyny şu ýerde Allah nasip kılanyken şu ýerde alyp kaldym. Baýa kişiler dua kılıp, munan giyin tosbogyn, biz terbiyelep atabız, Allah'dan tilep, Huda halasa jakşy kişi bolat, duany berip bir gün dep şontup koýdy. Biz baýa kişinin duasyny alyp geleberdik. Gelgenden giyin şu 80-nji ýyly Nogatda Saýyp Gary degen kişi, özbek kişi uymam ele, çoň mesçitde. Şol men tagam bar ele, Abdulla degen tagam bar ele, şol ököwe teň düşeken, men jeýenim bar ele, azman şunday Kur'anyny jatlap şundy biletler, şunu terbiyelep goýalasy, mesçitge kabul alyp degen eken, gelsin depdir, barsam ele bugünden başlap mesçitler bizge men terbiyelem, jardam kılıp işleýis dep kaldy. Bopdur, ol kişi menen 10 ýyl işlerdim. 10 ýyl işlediňiz? 80-nji ýyldan 90-njy ýylga çeýin. 79-njy ýyly mına şol kişinin birinçi Allah'ın amiri menen, Allah'ın ulu sıfatı menen, bayağı Kur'an'dan, zaten Kur'an'darımın şarapatı menen, bereketi menen, Sısırdağı Müslümanlardan siyezli Taşkent'de açılmakçı olup kalan iken. O kattan iki adamga ruhsat gelgen iken, bizden cuma günü birine beni çaylap, birine şol damdan çaylap öküğün barıp gele dep kaldı. Bardık, barıp, oşunda Moskvada, Leningrad'da yazma Kur'an bar iken, şonu ap gelgen iken tapşırıp onu gördüm. Jakşy 3-4 gün şol siyezde katışıp, şulemi Allah'ın emri menen, şu Kur'an'dan şarapatı menen, şu İslam Müslümanların siyezini deryat bolup katıştım. Onun giyin bir iki yolu dağı Kırgızistan'dağı Müslümanlardan siyezine katıştım. Şonu tip tilli kılı onun şu nemede işlep yürüdüm, jakşy Hudaga şükür, jakşy şu Allah dep jürem. Onun giyin 90-njy ýyly muna Çeştebe'nin aksakalları, Telman'ın aksakallarını uyuşturup, Leninizm'in aksakallarını uyuşturup, biz Nogatga, Cumaga kıynalıp atağız bir yerden ruhsat berseniz orta yerden biz şu yakıtta özümüzçe okup, Cuma'nı okup bir sebek dep arz bergen iken Moskvaga 89-njy ýyly ruhsat geldi. Ruhsat gelin aksakallar bir 200 konzovat degen bar ele, konzervatın aksakalları, Leninizm kolkozunun aksakalları, Telman'ın aksakalları çoğuluşu bir 200 çaktı aksakal Canbazarga çoğuluştu. Çoğuluşu onun o şehirde bir döngde Desat'ın ordu varken, buna şehir jakşy yer eken, şu yerge salaylık deyip, onun dua kılışıp, şu yerde tandap alıştı. Tandap algandan giyin, bunu mescitke kim işteydi? Bir yerge bir jügürüp jürüp iştegen adam kerek. Jakşy takva molda kerek. Şunu bir jol pütürüp koyup peteýildeşip maslahat kılıp kalıştı. Ol başkalarının turşkenlerini aytışıp, onu aytıp sen bol diye tartın bolup ketdi. Keştebede bir takva, bir şol Awliyaga okşagan öte taza kişi varken Anarbay degen. Şonu damlalyka şaýlaşdy. Bunu bu gajardan şu olup kim işteydi? Deva orunbasarı naip dep koyatken da şariattan bu naibi kim bulat, orunbasarı kim bulat deşonan şol
birine bir neme alıp salışıp ona keyin şon meni biz tagi bör bolabız da bör urusунан. Ana bizin özübüzdün böltürük bar Jolduay. Uşul işteyt. Şehirde ökö işteyt. Jürüp bizden nazarыбызга tolup kalgan şular jarayt. Jardan bolasaňar kalganaňar dep anan o men bolup dua kılıp kaldı. Şondan keyin 90 hareket kılıp masjidin kuruluşuna hareket kılıp jügürüp kaldık. Jügürüp anan oşol Konzovatda Kurban Şermatov degen bala direktor eken, anan masjidin jerin munda tartıp ajratıp beresizbi desem mayli dep kaldı. Anan barıp ölçöp 1 hektar 3 sotik masjidin territoriyasyny bölüp berdi. O yerden anan sementlerin kuydurup, tosturup, içine olma ektirip, börük жаңгактарды ektirip, tayarlap, jaşına kıla başladık da. Anan şulardan bardığım menin uçturgamın. Ondan keyin anan masjiddi Yeldin küçü menen, aşar jolu menen 91-nji ýyly pütürüp, toydu kılıp, o ýerde işlep aldık. O ýerde 13 ýyl işledim. 2013-nji ýylga çeýin soýuz buzulup ketdi da. Soýuz buzulup ketgenden keyin anan aylyk az. Anan barışı nokattan bir ýaktan Borkudan barışga 50 soň, bir ýaga 50 soň bolup, anan Stalowaýdan okatdylan baldarym ýaşyla anan hayalim baldar sal kıynalıp kaldılar, şu yerge gelile, şu yerde işte vermeseniz bolbay toksayt degen, özüme oýlap görsem baldar kıynalıp kalan eken. Anan Cuma günü asagallar köp çoğuluşup, jaşına otursalar, avalar hem bana dua veriňizler. Men şunça kızmatlydım, razı bolуңuzдар. Jakşy amanatça keçiriňizler. Bir jaşy dua verip, meni şunday üýge baraýyn, sal turmuş baldarym jaşyragaly sarbajagyndan kıynalyp kaldım. Desem ja hiç şak etmesin dep şonşyp anan keyin o men maýly bal gaýda bolsaň tynç bol dep dua kılışdy. Geleberdim arkadan anan bul balanyň kızmasyn muntup kalabızby, şol masjidde şol pütürdeler, kızmasa jakşy jogary jügürüp jürüp işlediler de aksagallar gelişip beri gelip anan keyin şol özlerinin de tapkan tutkandaryny ala gelken elin atynan. Meňa bunun keregi jok dep albaý nemasam bolbaý asagallar üýe taşlap neme alyşyp dualaryny berip ketişdi. Azam şul waka çeýin jakşylyk zamandygyna çakyryp duruşat barıp duram. Sıylap, urmatlap deseňiz ha, sizdin bagy emgegiňizdi baglap. Emgegim jagынан el özü jakşy eken da. Elgem şu jakşy mamile kılıp bolar, men aýtganym bilatylar, men olaryň aýtganyny kılatylym da. Şonta işlep düzdüm, ökem anan şu Hazır emmi aba, ошондо misal hazır emmi siz özüňizdin baskan joluňuzdu Tarık tarjymaldy, ataňyzdy koşup, anan janagynda kasiýetli adamlarga barıp, al жерден dagы ilim tarbiýe alıp degендей. Эми dinde ilim dep koýat da. Anan ber jakta эми uniwersitetlerdi, başka ýaktарды bilim dep koýat misaly. Siz ilim algan turbaýsızby? Anan ошо ilimdin arkasında bir saya düşüp, misal üçin dagı bir önüktürünün joldoruny izlep gördüňizbi oşol mezgilden? İzlep gördüm. Baky anan Margalandagy adam özü urusat berdi. Üýüň alysrak, hazır hem uzağa şügür, jakşy tarbiýe alyp kaldyň. Dep anan şontip anabul Kasım Aji degendin atasy bar ele, Tawal, Molda Tawal degen şunday takwa, taza, öte ilimli adamlardan birileri aksakal. Şonu barıp duasını alıp, onça nasihatlerini alıp жүрgün, day Kur'an jattagyndan keyin gelip bizgin özüz götüresin dedi da. Özlerine şu jakşy adamlar menen şol Ýören boýunça neme Kırzata boýunça aksagallar menen daim aralaşyp birge jürüp, Stalin üçaskasynda Joldoşbay degen kişi bar, lököz daim aksagallar alyp olatylar. Sizlerdi görüp bizdin balдар dagı şunday Kur'an jattap, şunday jakşy bolarken biz sizlerdi kişine neme bir alyp jüreylik de şonan daim çakyryşy şonan ol da ötüp ketdi besara. Aksagallar Ýören boýunça Kattamestin okatda aksagal degen nerse yesebi jok keltiler de bir jerde juma okulatylar da. Her juma sayın duasyny berip duratylar.
Bizden böltürü jüregi gana tör ordugan böltürük anın ayın deşip duaların berip jakşı tür bizden kırızdın atından işlep atasın kırızlarda uyatılıp koyup deşip gana kaytışat эле да. Aba ушул шакирттериңиз азыр кайсы жактарда жүрөт? Ошо сизден илим алган. Мен өтө көп балдарды окуттум. Ушул өзүдүн участкеде балдарды өтө көп окуттум. Ушул көп адамдарды намазга жыгытып, өзүм теңдүүлөрдү алар көп өтүп кетти. Шагирттерим бар. Анан жаңы базарга машинистте жүрүп дагы балдарды окуттум. Мен алар иштеп атышат. Азыр менин шагирттеримдин эң алгачысы Бишкекте муфтиятта иштейт. Равшан деген, Ират Равшан деген бала. Өтө алым Пакистанда 7 жыл окуп келди. Шагирттерим көп, Кудайга шүгүр, анан айындар баары жакшы балдар. Равшан Иратов деген өзүңүздүн шакиртиңиз, да? Дават бөлүмүнүн башчысы, ушу муфтиятта иштейт азыркы күндө. Дагы көп балдарды не балдым, көп эле эсимен чыгып калды да. Эсиңизден чыгып калды. Эми ошондо биринчи ушул Куран жаттоонун ыкмаларын, динге кирүүнүн жол жоболорун, кантип таза пакиза сактаныш керек, анан илимди кантип өнүктүрүш керек деген ушул булактын көзүн ачып коюпсуз да, мындай кылып туруп турабы? Андан ары кетиптир да мисалы. Аллага шүгүр. Анан бизде ошол немеде ошо Маргаландагы устазым өтө ушундай таза пакиза киши экенде, бир тамганы үйрөткөндө жадабайт эле да. Мына үндүү тамганы мындай окуйсуң, үнсүзүн мындай окуйсуң, анан мындай кылып кармайсың, мына чозо турган жерин чозо оку. Ушу Куранда кандай болсо ошондой окушка аракет кылган. Атын ким дедиңиз ушу Маргалаңдагы устазыңыздын? Турсунбай Максымов, Рашиджан деген киши Турсунбай Максымов экенин баласы эле, Турсунбай Максым деген. Мына биздин Кыргызатага келип жүргөн Азирет Тамылла дегендин баласы экен. Олар Максымдар деп коет экен, ошол жаңгыдай бир авлияга окшогон адамдар экен. Ошондой экен да, болбосо мен үйүндө туруп эле мен бияктан жөнөбөгөнүмү каяктан билет эле. Бул эми Ооба. Ошондой бир касиеттүү адамдардын бир доорунда-чы, эми биз кийинки канча бир андан берки бир топ муундан кийинки анан балдарбыз да. Анан угуп калабыз да. Жанантип кумгандагы сууну кайнатып бергендер. Анан жаман көргөн адамдардын жанагындай бир баягындай кара дуа окутуп дейби ошого окшогондор, ошол мезгилдерде да мисалы ушундай бир молдолор. Кээ бир эми бул бизге эми жомок сыяктуу элестетилип калат, бирок ушул эшек айландырып бергендер, башка жака айландырып бергендер, же болбосо жаман жолго бараткан адамды ошол жерде отуруп жана сиз айтып атпайсызбы, мисалы билип койду, атамдын каршы экенин билип койду деп, ошого окшогон молдолор болгон экен да, үйүндө отуруп ошол жаман жолго кетип бараткан адамдарды түз жолго салып койгон. Ошол эмне үчүн биздин заманда жок? Неме булар али касыйда көтөргөн адамдар болгон экен. Касыйда деген китеп бар экен да, өзүнчө бөлөк. Шону чет мамлекеттен, мусулман мамлекеттерден 10 жыл, 20 жыл окуп, анан ошол устазы уруксат бергенден кийин анан немалча ол өтө кыйын дуалар экен да. Аны окуп жаттап атканда ошол жолборс болуп мындай деп секирип, жаздар болуп оройт экен, ошондо деген болсо акылына адаш туруп кетет экен да. Ол окуп аткан анан устазы дайым жанында болот экен. Анан азыркы мен касыйда окуйм мындай дегендер баары жалган эле. Ондойлор баары өтүп кеткен экен. Анан немеде Көкбел деген жерде совхоздо бир алки көчүрмө болгондорду кавказдардын ичинен бир Мустафа деген кавказ келген экен. Сол Арабияда 20 жыл окуп келген, анан ушу адам кавказдарды ысылга кылып көчүрүүнө согуш мезгилинен ушу Көкбел келип кавказдар менен отуруп калган экен да укам. Анан ошол жиндерди көз менен көрөт экен. Анан кийин ошол алкидай дуалап ар нерсе кылып кое алат экен. Ошол берки кишилер деген биздин кыргыздар аксагалдар дос болуп, теңдиш болуп, жакшы үйрөнүшүп калгандан кийин анан ошолорго мен жиндерди көрөм, өтө карып, мусулмандар бар, капирлер бар, мусулмандар залал кылбайт, капирлер залал кылып коет деп ошондой деген экен да. Олар эми алки көчүп жүрүшөт деп ошондой деген экен. Анан ошол бир контордо бир жаңы чатыр бар экен, ошол убакта анын бухгалтери бир Турат деген киши бар эле, аксагал өзү айтып берди.
Kökbelde oturat elek. Mustafa degan şol nemele kaside okugan, şunda duakan adamı öte nemele jaksına kişilerde. Yani şun bir nemesini aytıp bereyim dep kaldık. Hantırda bir kalkoz, sapkoz жаңы çatırap gelip mınanı malçılarga berildi dep diyen eken. Yani sağır kentorga barsa jok eken biri orada apettir da. Orada petken eken onu bayağı Mustafa degan kepkeze varıp şunday olup dursa öz ap gelip beret. Uçupaytır ola ertege sağır menen öz ap gelip beret deptir. Bayakalar enen işenbeyine bağılsan keyin bayağı bir oşa kökberlik bir kişi atını öngörüp ap gelip anan kentorga ap gelip taştaptır. Hey toktaptır. Sen orada ap yetip kanda ap geldin dese men janına barsam da karışığı okşap şunda ıntırıp şonda ola görünüp turgaldı korku anan ap geldin dep şonu deptirler. Bu hem bolgon nerse da şol turat degen tuğan bar ele şonday deydi. Şonu kasida ondalar şagirtam östürüp etken da. Özleri jaralat, oşo menен ölüp kete beret. Şagirtam östürüp etken kiten bürögen berip etken oşo boyunça ulardı ulantkan neme jok anan azыр kasida okuy mындай дегендер ондай жок. Ава, азыр мисалы жана кара дуба деген бир балекет чыкканда, ушул кара дуба да ушул күндө деле иштебейби? Мен ондойлорго ишенбейм да. Ошондо мисалы кээ бирлерчи, кээ бир молдолор же болбосо ушу сиз айткандай жана касиде окуйбуз же болбосо көзүм ачык дегендер эми өздөрүнүн өнөр тутуп ошол нерсени анан бизнеске айландырып алышкандар дагы толтура да. Анан бирөө жарым келсе айтат экен, мисалы сени бирөө окутуп коюптур, чокутуп коюптур, тиги мүрзөгө же болбосо бир жерге ийне сайып коюптур, кукланы интип туруп анан ташка бастырып коюптур деп баягы бул нерсе менен баягы пайгамбарыбыздын бир тарыхы болгон го, пайгамбарыбыз да кара дуба менен окутуп анан баягы кудукка таштап коюп, кийин анан аны таап чыгышып кыскасы ушундай болгон. Азыркы күндө андайларга ишенбеш керек экен демек, Жок, ондойлор да бар экен. Бар экен. Бентте айткен ошо пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам дiyem şol çankı Yahudiler benttep şol nemeli beylep bir жерге bulaka taşka bastırıp koygan eken da. Anan şunda Muhammed aleyhissalam şunday özün jaman sezip kalganda size bir ayıl parçasız gelip şunday paran жердеги bulaka şunday ne olup taşka bastırıp koydu. Şonu kulak özü var da, kulak özü degen Kur'an'da. Oşunu okup, 11 yılı okup, belki Nasiyam okup, Allah'dan tilep dua kılsanız, Allah Teala şifanızı beretti. Onun varsa, Çin'de şunda eken, kulak özünü okup, Asya Cebrail özü yüretken eken de, Muhammed Aleyhisselam bacağını söylerdi. Şunu okuyanın keyin şav dep kulakları asılı bezine gelip, şonday neme olup kalgan eken de eken şol bol özü negizi şonday ben tap koygondaram bar eken. Onu kantip misal adam joysa bolot özü. Oşu jankı özün özü jansı Sure-i Fatiha Elhamdülillah suresini okup Sure-i İhlas Kulpalat'ta okunan jankı kulak özünü 11 mertebe okup özünü dem salıp kaytarma kılıp neme olsa Allah şifa verse canı kete eken. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жанатан бери жолду абабыз менен мындай ачык сүйлөшүп атабыз да, эми баягы дин жолунда өмүр бою эмгектенип келген адамдан мисалы биз картошка боюнча сурай албайбыз, капустаны сурай албайбыз, биз ушу бир гана ушул дин боюнча кызматын гана сурап атабыз мисалы үчүнчү. Анан эми таза, пакиза адамдардын доору бир мезгилде өтүп кетти дейт мисалы, андай кишилер азыр кайра жаралбайт дейт, андай учурлардан дейт оолак болуш керек дейт. Анан өзүнө өзү мисалы күмөн санап мени бирөө жарым кара дуба окутуп койду, же мен ушинтип жолумду бекитип койду дегендер болсо дейт, ушул жанагы Алхамдулиллах андан кийин Нас сүрөлөрүнө, Фатиха сүрөлөрүн окуп өзүнө өзү дем салып эле койсо, мына Кудайдан эң негизгиси ушу Кудайдан кургалбаш керек дейт да, Аллах Таалага ишенип, анан ошонун негизинде өзүн өзү мындай тынчсыздандырса болот дейт. Азыр эми мына ушул Жолболдобуздун жанына бир аксакалыбыз келип кошулду. Келсеңиз аба. Бул жакка келсеңиз жаныначы. Бул жактан дагы маяк алып коелу, себеп дегенде урматтуу көрүүчүлөр, бир нерсени белгилеп айтып өтөйүн. Эгерде сиздин деле ушундай атаңыз болсо, апаңыз болсо, мисалы үчүн ушинтип айтыртып, мисалы коораштырып койгонго не жетсин. Себеп дегенде бул керемет. Бир күн келет, ушундай тасманы $1 миллион да сатып албай турган убак келет. Ошон үчүн биз атабыздын ыйыктыгын, атабыздын касиеттүүлүгүн белгилеп,
Анан ошондой баягы барктуу кадырындагы ушул элдерден угуп анан ушуну архив катары биз дагы сактап коелу деп туура көрүп атабыз. Келиңиз. Жакыныраак отура бериңиз. Сиз өзүңүздү тааныштырып баштай бериң. Мен бул акам иниси болом. Бир тууган. Ооба. Бир тууган иниси болом. Абабыз жөнүндө айтып бериң эми. Абабыздын кайсыл бир тууган иниси болсоңуз, абабыздын кайсыл касиети сизге өткөн? Эми бул акам менен өзү эл арасында кадыр баркы чоң. Бул Куранды бул алгачкылардан болуп, биринчилерден болуп жатталганда, бул эми бул жерде ал маалда Куран боюнча анча деле неме жакшы болду эле. Бул акам ушу биринчилерден болуп жаттап, район боюнча кадыр баркы чоң эле да. Бул эми райондо баягы жума өзү райондо бир эле жерде окулчу, ошол жерде имам хатиптин ошол замы болуп иштеди да. Эми Кудайга шүгүр, акам жакшы бизге деле ушу Курандарды үйрөтүп, бизге деле жакшы жардам берди. Ушу неме боюнча, Дин боюнча жакшы жардам берди. Акам эми ушу жашка чыкты, Аллага шүгүр. Акам менен ушу сыймыктанабыз биз. Эми азыр бул эми үй бүлөлүк архив катары тартылып атат. Ушуну эске алганда, мисалы атабыздан сиз азыр атабыз канча жашыңызда Куран жаттадыңыз? Ушул 30 жаштарда болсом керек. 30 жашта. Сиз Куран билесизби? Куранды ооба Жаттагансыз. Жаттаганым 67-чи. Канча сүрө билесиз мисалы атабыздан? Мисалы бир 20 сүрө, анан табарактарды жаттаганмын. Ясенди жарымына чейин барып жаттадым. 17-чи жаттадык эми. Кудайга шүгүр, жакшы эле. 5 убак намазыңызды калтырбайсыз. Бардыгын ушул орозо, ушул Рамазан айындагы бүт ушу ибадаттарды кыласыз. Анан ушул аба 2008-жылы барып келдим дедиз да Умрага. 2008 бардыңызбы? Жок, хажга баргам. Хажыга бардыңызбы? Чоң хажы, бул чоң хажы. Анан 2008-жылы укам бул Алла баары жакту башкарып турат экен да. Мен 2008-жылы Касым Ажи деген дамылабыз бар эле. Мени арабандыктарга кошуп паспортуму берип коюптур да. Бир ноокаттыктардын арасынан калып калдым. Мага Алла насип болбоптур. Сиз өзүңүз билбейсиз ал боюнча. Анан жок барып сурасам, арабандыктар менен адам жетишпей калган экен, шуларга кошуп койдум дедилер. Анан мен ноокаттыктардын элим менен барбай, башка бирөө мени апарабы эле. Сен берип койсоң, ол тааныбаган бирөө мени эчтип алабы эле. Алып кел паспорту, анан паспортуму алып алдым. Алып алып анан кийин базардын ичине келип, кыжыл болуп, ыйлагым келип, ушундай болуптур да, Алла мага насип кылсаң го деп сонтип болуп турсам, анан бир Манас деген кызыл тетик бир бала жолдой ака, ажы барасызбы? Алла насип кылса барам. Азыр эле бир молдоң алдады, эми сен алдайын деп атасыңбы деп оозуман чыгып кетиптир да. Тамаша иретинде айта калдыңыз. Азырда анан ошентсем жак, менде элик орундук уруксат бар деп калды. Паспортуңузду бериң. Паспортум бар, пулум бар. Ол $2400 эле ол убакта. Бере койдум. Ол анан орозодон кийинки айтта акимчиликтин айнегин күлгөндөр менен ошо бир өзүнүн адамдары менен сындырып, анан камалып кетти. Бакыйыптуу мезгилинде эле. Ба сизди ажыга алып барам дегенби? Камалып кетти ошол шериктер менен. Онан калыпмын да, мен ушу мен бара албай токсойм, Алла эмне мени жөнөтпөйсүң, эмне каалабайсың деп үйгө келип, өзүмчө кызыл болуп, ыйлап, дуба кылып, Алладан тилеп, неме кылып анан турсак, анан ноокаттырдын баардыгы кетип бүттү. Мисалы үчүн кече бүттү да. Анан үйгө келип, анан паспорту, пулду үйүнөн алып келип, ошол үйүндөгү туугандарымды. Пулуңузду бериштиби кайра? Паспортуңузду дагы, пулуңузду дагы. Мен барып алып келдим да. Анан мына жерде бир Токтоган деген келин бар эле, улам бар эле. Ошол жардам кылып ошол алып берди. Жакшы келин эле. Анан кийин үйдө отурса, Бишкекте балам ата эртеге саат 12-де
Ondan 2'de 2 reis, ahırkı reis cünü ota, diçin aytpayla geleverince bolbay kalsa keteverestin çıkpaylardan. Saat 11 bolup kaldı da tünü. Hem onday dokandan keyin içimge aytıp baygandı barasın. Ona ha bir yükamkine vardım, daha İmamedin'e yükam var, onda varıp şunday bir barıp gelevereyinçiydi. Ondan şehirde bir iki aksakal aytbay degen bala, meyze sıdık degen ülkelerim var ile. Olarga hem girdim. Hem bir barıp göreyinçi. İçim başı içimge aytkanım yok. Ondan kokustan son hareket kalsam baş göz bolurlar ha dep. Ondan varsam tünkü saat 12 olup kaldı ertesi. Batkendiklerin reisi iken, Nukullu Batkendikler iken, acı başçısı menen balama bizde borun bolbay kaldı, kapalı basın atan aysı paydap durun. Onun keyin saat 12:30'da registrasiya saat 2'ye Arabiyaga dep kaldı. Bir kişi men pasportumu ver, pulumu ver, men barbay turgan boldum dep kaltırlar. Yani men balam janda turgan eken ya. Jana ol pulun bankka tapşırıp koygan eken. Ne kılışın bilbeygan eken. Hem mınanda atam var mı? Atam apken, pasportuyam var, puluyam var. Devrenden keyin bana bir zanı kompüterimden narı veri torulaşıp terla verişiptir. Kuday talam jolumuz taşıp turgan da. Men şunu aytmak şimdi bu bari Allah özü başkarıp turatken da. Bütüp aldı. Onun keyin men hatta oradan ötkeni kaldık. Çoğun tizmede çok ekensiz. Mınanda gelip kaldınız, mamına can tizmede var ekensiz. Siz turup durunuz bir olsa kaldınız dep. Meseleler oturuz boydu. Başında bol bağındayın, bol baytken. Devana şu oturup dursam bana keyin Acı Başçı'nı çağırdı. Acı Başçı gelip bakır başçısıyla görüşüp söyleşip aldı. Girin baratken sula halasa dep kaldı. Daha sen güldürüp koyayın. Zalda adamlar oturganken oturup bu azmaz bir ürüldöp ketip bunda. Ürüldöp ketsem şunu samonot jönüp atat. Nemege Almata, Bişkek dese men Mekke'nin samonot oksoyt dep Almata altarı men jönüp kalıp bunda. Hanımın bayağı biletti. Bayağı kız bunday ayrıp neme alıp kaldı. Bilgenim yok da samanlıkta çıkayın desem ata kaytın siz Hacı'ya varatken bu Almata'ya varat dep kaldı. Bardı gülüşüverdi. Almata'nı görüp geleyim dep kalıpsızdır da. Tarzda udak saktap Hacı'ya Almata'ya varasın nasakta kalıp şermende olasıgan bolup Allah saktap kalıptır da. Sağlığa gelsem bardı Hacı'ya Almata'ya varayın diye atağın. Şontu'nun keyin Allah barıp geldiği kanan Hacı'da bir keremetli gördüm müken. Halbuki Kabe bir var da 4,5. Asır okuganın talastık bir balamının Gasinsadan gelip Safa Marbadan ötüp şol Kabe'ni qarap tursak asmandan cıl dep nur jağıp atıptır Kabe'nin üstüne. Kabe'nin üstünde. Ben tayin görüp durdum da. Qarap durdum bayağı talastık bala Kabe'nin üstüne cıltıldap nur jağıp atatko görüp otasın desem yani o katlıkları söyleyeveresingler deyiz. Bunu çıkpayla dammışım etişiyle devre kaldım. Bayağı nurla adamlarım da burulup aylanıp atattı gım adam. Nur burulup kaldı. Yürün adamlara barıp koşul olaylı desem bari özün dedin hemen yürüp ayaklara koşulup girip yettim. Bişkek'ten narı var bir Uygur kempiri var ile olan Müslümanistan ilim okuyan kempir eken de nece hazır men bir keremet görüp geldim Kabe'nin üstüne nur jağıp atıptır. Bayağı nur adamlarım da eğlenip burulup kaldı. Belki talastıp ona bala ına verdiler. Men yürüp barıp koşulup sonra koşulup gittim desem Allah'ın avliyaları hacılıp atkan eken da hacın kabul boluptur. Men de dua kılıp kaldı. Bana hem dua kılım bizge hem dua kıldı. Oşol Allah Teala'nın nur eken de halki asmandan 6. kavatında Baytul Mamur'da degen yer var eken şol peristelerden hacılatırgan yer eken de ibadat kılatırgan yer eken. Oşol Mekke'de Kabe'nin ökönün nuru tutaşıp durat eken de
Ошол нурду Алла көрсөтүп коюптур. Аллага Ал ошондо башка бирөөлөргө көрүнбөгөн ал. эч кимге көрүнбөптүр да. Анан ошо Аллага шүгүр деп атам. Эми бирөө айтса ишенбейт экен. Ооба, эми азыркылардын баары бир нерсе дегенде жомок деп эле ар нерсе кылып. Каяктагы нерсени айтып атат. Дейт экен, анан бирөөнө айтышса эле уялат экенсиң да. Мындай урматтуу көрүүчүлөр, Жолдубай абабыз өзүнүн баягы бүт баягы мындай айтканда секреттерин мисалы дасторконго жайып отурат да, анан ошондой китептердин баардыгын дагы көрсөтүп отурат да. Азыр мына бир тууган иниси дагы абдан сонун сөздөрдү сүйлөп берди. Анан азыр эми ушул китептер жөнүндө бир аз сурап коеюн деп атам да, Жолдубай аба. Мунугу мисалы азыр эми мындай окулат да турабы, мына Куран китеби. Мына гана жок, ошону мындан ачылат да, мындан ачылат да, турабы? Азыр муну окуй бересиз да сиз, ооба? Азыр Эми көз көрбөй калды, негизи окуй бересиз да, негизи ичи могу арабчаны окуй бересиз. Себеп дегенде урматтуу көрүүчүлөр, кимде ким ушундай Куран китеп үйүндө болсо, мисалы арабча тамгасы мененчи, аны арабча тамганы билген адамдарга окутуп туруш керек деген бир салт бар экен. Себеп дегенде Куран китеп окулбай калбаш керек да, үйдүн ичинде жатканчы. Жок дегенде ачылып да туруш керек. Жок дегенде ачылып туруш керек. Себеп дегенде баракталбай калса дагы, чаң басып калса дагы бул туура эмес деп эсептейт. Дин алымдары ушинтип айтышат да. Ошон үчүн мынакей Жолдубай абабыздын жолу дагы абдан ачык экен. Мына өзү дагы ушул Аллахтын үйүнө баргандагы өз көзү менен көргөн кереметти дагы өзү бизге ачык айтып берип отурат. Эми бул жерде азыр мына кыздары турат да, ошо кыздар жөнүндө дагы бир эки кошуп коелу. Биякта баласы чакырып койсоңуз, баласын сүрөтүп коелу. Урматтуу көрүүчүлөр, анан үкем жаңкы немени ушул нурду көргөнүмө Маргаландагы устаздардын балдарына айтып бардым да. Устаздар өтүп кетти да. Самынан дешим, анан кийин ошол жаңкы Рашиджан деген устаздын баласыям, ал эми 70-терге барып калган да. Анан мени кучактап көөрүн эме алып, биз ошону дуа кылып, биз ham көрүп турдук эле дейт. Адам айран кала турган. Ушул жерде туруп, биз ham көрүп турдук эле. Сен ошол жерде турат элең деди да. Ушундай адамдар бар экен да элдин ичинде. Ону карасаңыз, эми мына ал деле көп адамдарга көрүнө бербейт. Ооба. Мисалы үчүн урматтуу көрүүчүлөр, мисалы үчүн мындай да азыркы биз жалган дүйнөдө мисалы өзүбүздүн материалдык байлыктарыбыз менен мактанып, таза кийинип, мисалы үчүн өзүбүзчө мисалы аппапакай болуп, периште болуп көрүнгөнүбүз бир тыйын. Негизги Кудай сүйгөн, Аллах Таалам сүйгөн пенделердин баардыгы ушул элет жерлеринде, тоо арасында жашап аткан учуру. Шаарда жок, шаарда жактырбайт бул аксакалдарчы, чын дегенде шумду жактырбайт, мындай ызы чууну жактырышпайт. Анан мына ушуну ошогон аксакалдар, эгерде мына ушундай Жолдубай атабыз сыяктуу атаңыздар боло турган болсо, анда ушинтип сүйлөтүп, таберик кылып сөздөрдүн ар бирин ушинтип тасмага жаздырып койсоңуз, мисалы бул абдан чоң мисалы сооп иштердин бири. Өзгөчө мына ошо ороз айында келип, мына ушундай динге абдан сиңген, жан дүйнөсүн берген адамдар менен маек кылуу, бул абдан чоң сооптордун иши деп ойлойм. Азыр биз программанын жүрүшүндө мына ушул Жолдубай атабыздын баласы бизди жана тосуп алган баласынан да бир аз интервью албасак болбойт. Анан Бишкектеги баласына да чалып туруп, андан дагы бир атасы менен учураштырып, мисалы андан дагы бир жакшы бир калоо тилек алып койбосок болбойт. Ага чейин абабыздын баласынан маек алалы да. Эми мына жанатан бери мисалы абабыз ушундай чечилип сүйлөп берди да, мисалы үчүнчү, мисалы күндө эле атаңыз менен сүйлөшө албайбыз. Мисалы биз делечи өзүңүз деле мисалы мынчалык деңгээлде сүйлөшө албайбыз. Эми сүйлөшүп баягы жакын жүргөн үчүн мындай сөздөр абабыздан чыга бербейт оңочулук мененчи. Сиздин атаңыз кандай адам? Мен Алла Таала ошол атамды себеп кылып мына жарык дүйнөгө жаратканына мен 1000 мерте ыраазымын. Бул эми баягы кубанычтын белгиси, толкундануу. Себеп дегенде сиз байсыз. Сизден өткөн бай киши жок, чынын айтканда. Себеп дегенде маңдайыңызда мисалы үчүн ушундай бул дүйнөнүн керемети, бул дүйнөнүн бейиши отурат да. Бул дүйнөнүнчү. Эки дүйнөнүн бейиши деп да айтсак болот. Себеп дегенде пайгамбарыбыз бир жакшынакай осуяты бар. Ата-эне разы, Аллахым разы депчи. Сүйлөй бериңиз. Канчанчы баласы болосуз сиз? Мен эң кичине баласы болом. Эң кичинекей баласы болосузбу? Айта бериңиз эми атабыздын жакшы касиеттерин, кайсыл өнөрүн, кайсыл мүнөзү сизде бар? Мен биз туугандардан эң кичинесимин.
Эми урматтуу көрүүчүлөр, мисалы үчүнчү бул Жолдобай атабыздын балдарына ушунчалык бай бичеси менен кошо, мисалы үчүн ушунчалык мээримди төгүп койгондун белгиси да. Кээ бирлер мисалы атасы мактады шыр этип мактап баштайт да, мисалы үчүн атам мындай тигиндей депчи, бул жүрөк менен айтуу абдан кыйын нерсе да. Бул жүрөктөн чыккан, жүрөктөгү сөздү чыгарыш абдан кыйын. Ошол жүрөктөгү сөздү чыгара албай жанагы кубанып бир чети мисалы, бул жакшылыктын белгиси, бул кубанычтын, сүйүнүчтүн белгиси дегендей турабы, аке? Кечиресиздер, мен эмоция белгип кеттим. Бул эми кубанычтын белгиси, сиздер айткандай бактылыктын белгиси. Атабыздын ушу кичинекей мезгилдериңиздерде да, эми азыр сиздер ата болуп калгансыз, анан ушул атабыздын кичинекей мезгилдердеги бир эсиңизде калган окуяларын айтып берсеңиз. Мен эми бир туугандардан эң кичинеси болгондуктан ошо тырнактайымдан баштап эле ошо атамдын, апамдын колунда өсүп, анан жакшы тарбиялап, өзү айткандай алал оокат менен бакты бизди. Эч кандай арам оокат менен бакпыз. Сиз дагы ушу 5 вак намаз окуйсуз, ушул дин жолуна кандай тарбия кылды? Мен дагы ажыга барып келгем 2013-жылы. Ошол атамдын кээ бир бакымда касиеттери бизге дагы бар. Буюрса биздин баягындай бизге дагы көрүнүп турат баягындайларчы. Мен дагы ошол ажыга барганда көп немелер көрүнүп, мындай немелер болгон. Аллахтын кереметтери. Ооба. Эми атамдар булар легендалар да. Мындай азыркы сөз менен айтканда легенда. Мына бир тууган үкөсү дагы турат. Атамдын үкөлөрү баары дагы жакшы адамдар. Азыр бул жерде канча бир туугандардан кимдер бар? Абабыздын балдарынан өзүңүздүн бир туугандарыңыздан? Биз туугандардан азыр эми бардыгы эле бар, Кудайга шүгүр. 2 уул. Мен үйдө ошол атам менен чогуу жүрүп, чогуу неме кылып, эми Алла канча өмүр берсе. Атабыз Кудай буйрса мынакей 40 жаштагы жигиттей болуп турат. Кудай буйрса 100 жылдык юбилейине келебиз деп ниет кылабыз. Рамазан айында. Аллахым ушундай бир жакшылыктарды жаадырып турган айда ушундай ниет кылса, Кудай буйрса, Аллахым өзү билет, Кудай буйрса, ар бир пенденин жүрөктөн чыккан сөзүн сезип турса керек. Кудай буйрса 100 жылдык торколуу тоюна да келебиз, Кудай бакылдапчы, Кудай кааласачы. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, мисалы үчүн бул агабыздын баягы улам толкунданып, улам бир жашып, бир кайра ушундай ачылып аткандыгынын жөн жайы бар. Абабыздын ушунчалык касиеттүүлүгүнө, анан ушундай керемет экендигине, анан ар бир өткөн саатына абдан ичи ачып отурат да. Мисалы бул баары мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул нерсени тасмага тартуу, анан ушул биздин ушул архив кылып сактоо идеясын көтөргөн балдарынын бири. Бириси азыр Бишкекте турат, азыр Бишкекте чалып биз байланышабыз. Дагы бир сүйлөп берсеңиз. Анан булар легенда дегенсе, азыр сиздер айткандай такуу адамдар аз да. Бул немеде такуу адамдар аз. Мисалы такуадар дегенде, мисалы динчил, илимдүү, билимдүү эле адамдар эмес, ошо жеп ичкен, ушакта сөздү сүйлөбөгөн, ошондой арам немеге аралашпаган, ошондой өзүн сактаган адамдар да булар. Анан булар баягында сиздер айткандай касиеттүү адамдар менен көбүрөөк жүргөн, ол яладарынан дуа алган да. Дуа алгандар, ол башка адамдар. Ошон үчүн мен ушундай бала соого сыймыктанам да. Кудай буйрса эми ушул атабыздын жолун жолдоп, мисалы үчүн ошо сиз дагы ошо туура жолдо жүрүп келатасыз эми ушул күнгө чейин, Кудай кааласа деп үмүт кылабыз. Мисалы өзүңүз деле ушундай айтып атасыз дегендей да. Атабыз сыяктуу ушу динди жайылтуучулардын бири, өзүңүздүн балдарыңызды деле мисалы ушун такыба, таза, дин жолунда, илимдүү, билимдүү болушун каалап өстүрүп атасызбы? Ооба, ошондой болуп атат. Эми биздин балдарыбыз дагы Кудайга шүгүр ошондой бир дагы сөгүнбөгөн, бирөөгө катык сүйлөбөгөн, бирөө зыягын тийбеген, ошондой балдардан болуп чыгып атат, Кудайга шүгүр. Неберелери дагы атам тартып бакында Куран жагынан, дин жагынан илим алып ошондой окуп атышат.
Мына атам никасы дагы көп жылдан бери баягындай азан болуп, булар бир туугандарында бар да, ошондой нерсечи. Аябай көп жылдан бери азыркы убакыт чейин баягындай неме кылышат, азан айтып мешіттерде. атам никасы турат алдыңызда да. Ошо немелерде өткөн аябай жаш адамдар, бирөөгө зыян тийбеген, ушундай элге дегенде ушундай баягындай алып чачылып кызматка даяр адамдар да. Бар дагы. Атабызга бир коло тилегиңизди айтып койсоңуз. Анан атам эми Куран окуганы башкача чындап эле. Эми Алла сунган бөлө экен да. Азыр эле неме болуп калат, үнү дагы башкача эмес деле, бул кайталангыч эми кылымда бир келген неме да. Ошого анан өмүрү узун болсун негизиси. Ушундай Алла Таала талантты ушундай дилге салып байгандай илим билимди динине салган экен. Эми канча өмүр берсе Алла Таала ден соолукта болсун. Биздин озур умматты көрсүн. Неберелерин, чеберелерин тойлорун көрсүн. Төрдүн көркү болуп. Азыр деле айылда эң аксакалдардын бири болуп калды. Өзү бара албаса дагы машиналар жөнөтүп ушундай төрдүн көркү болуп берсин. Сизsiz жакшылыктар өтпөйт дешип неме кылып атышат. Ардактап турушат. Ардактап турушат, Кудайга шүгүр. Сизге да рахмат. Эми ушунчалык эми айта турган сөз абдан көп да, мисалы үчүнчү. Анан ушул мисалы бул агабыз атасын мактап аткан жок. Мындай менин атам мындай, менин атаман башка мындай адам жок депчи. Атабыздын касиеттүүлүгүн биз баласынан жөнүнө сурадык мындай, эл билет. Негизгисичи. Мына ушундай касиеттүү адамдардын бир доор өтүп баратат да, бир доор өтүп барат. Мындан кийин мындай касиеттүү адамдар билбейм, биз азырынча көзү жетпей турат, чынын айтканда. Муну ачык эле айтып коелу, буга эч ким чычалабаш керек. Кийинки аксакал болуучу поколение эч качан чычалабаш керек. Себеп дегенде азыр эми заман ушундай болуп калды. Бирок ошентсе дагы мисалы үчүн Кудай үстүбүздө көрүп турат. Баардык ушул аксакал, ушундай касиеттүү аксакалдарыбыз бар үчүн, касиеттүү энелерибиз бар үчүн, касиеттүү ушундай имамдар, ушундай чоң ушул динди даңгызрагандар бар үчүн дүйнө сакталып турабы деген ой келет да. Туурабы? Мына ошого мына ушул эфир, ушул тасма, ушул биздин видео, бул абдан баалуу видео. Себеп дегенде биз азыр ушул программаны жыйынтап жатып, атабызга бир Куран окуталы. Бир Куран окутуп коелу, андан кийин бир дуасын алабыз, аба. Эми могул китептердин баарын сиз мээге салып койгонсуз да. Биякачы, турабы? Азыр эми мына ушул ден соолукка байланыштуу эми бир аз баягы эми сизде курактык эмес, азыр 40ка чыккан адам деле ачки менен окуйт ушул китептердичи. А сизде жан дүйнөңүзгө мээге салып койгондо бир жакшы өзүңүздүн бир Куран окугандан кийин батаңызды берсеңиз аба, да кааласа. Анан үкем дагы бир айта турган сөзүм, Кудайга шүгүр, бир тууган үкелерим баары жакшы. Карындаштарым эм жакшы, коңшуларым эм жакшы. Баардыгы Кудайга шүгүр жакшы да. Мен баардыгынан ыраазымын да. Аралымдан танимадым дедим го экем. Ошол устаздар эми бизден шагирт болуп калдың. Ошол элге, журтка, балдарыңа дайым дуа кылып тургун, бизден тапшырма ушул деген да. Жакшы тилектерди Алладан тилеп дуа кылып жүргүн. Баардыгына барабар дуа кылып, бирине мындай эмес, бирине мындай эмес, чын жүрөктөн дуа кылып, элдин үстүнөн дуа кылып жүргүнү деп ошентишип тапшырма берген. Ошондой ал нерсенче ошентип атам. Макул ата, анда бир жакшынакай бир Куран окуп койсоңуз ушул. Анан кийин бир дуа кыласыз. Сиздин дуаңызды албасак болбойт аба. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Allah özün ulu sıfatın menen bugünkü ulu gündün hurmatı menen şul Allah Teala şu Ramazan'da bugün oruza gündün hurmatı menen Allah Teala şul Kur'an tilavattan hayat kelimelerden okudum. Allah kavul hataların kesir. Allah özün ulu sıfatın menen bugünkü ulu Ramazan'ın bugünkü ulu hurmatı menen okulan Kur'an tilavattan hurmatı menen Allah Teala daim zaman avaz tınç bolsun. Allah ıntımaksızlık bolsun, tohsuluk bolsun, birimdik bolsun. Allah Teala daim el yurtta tanışaksılık, tınçılık, amansılık, hadıcançılık, kursançılık, ıntımaksızlık, bereke faiz bolsun. Allah Teala tutkan oruzularımızı kavul kılsın. Buna bir kıyamı bula turgan Ramazan ayında oruzu tutkanlardan, tutmayanlardan tileklerin kavul kılsın. Oruzularımızı Allah Teala sevapların, teravih namazlarının, faziletlerin bari bizge nasip bolsun. Ülkelerim daim tınç balıgıla ırsınarlık, mertebeler joğar olsun, omatınarı versin, tınç balığı oynap bilip cile vergile. Allah Teala prezidentimizge omat berip, o şu kişine Allah Teala daim özü sıyılap, oturan taktım bekem kılıp özüne nasip bolsun. Amin, amin. Hurmatlı görüşler, minakey. Жолдубай абабыздын Куранын жан дүйнөбүз менен туюп уккандан кийин бир аз жеңилдей түштүк десек болот. Себеп дегенде атабыздын жанында отуруп интервью алганда бир аз оор сезип аттык эле өзүбүздү. Бирок азыр негедил баягы өзүбүздө көп нерсени баягы кое бергендей болуп, мындай заманбап тил менен айтканда бир вирустар менен келдик эле да. Мындай айтканда вирустарыбызда жок болгонсуп, мисалы үчүн анан жан дүйнөбүздө бир нерсени алып салгансып, атабыз биз менен сүйлөшүп туруп бир нерселерди байкаган чыгар, балким Аллахтын кереметтерин көргөн адамдарга эч нерсе дей албайбыз. Бул толук болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз дагы ушул эфирди, ушул материалды, ушул тасманы көрүп отурганда да ушул атабыздын, эгерде мисалы мен ушундай ниет кылам, ушундай ниет тилек кылам, бул менин өзүм жеке оюм. Эгер оорусаңыздар же болбосо мисалы бир чарчасаңыздар ушул тасманы көрүп койсоңуздар, мисалы үчүн ушул
видеону көрүп койсоңуздар дагы мисалы үчүн жаман болбойт эле деген ойда мына ушул Куранды деле мисалы атабыздын батасы деле ушул бизге эле эмес ушул калың эл журтка деле тиет деген ойдобуз да. Ата, сизге ден соолук каалайбыз. Чын айтканда эми сизге мисалы узун өмүр каалайбыз. Кудай буйруса сиздин 100 жаштык торколуу тоюңузга келебиз деп үмүт кылып атабыз Кудай кааласа. Ушул неберелердин, кыбыралардын баардыгынын тойлорунда төрдүн көркү болуңуз, ар дайым. Келип койгон Аллага эсептиз шүгүр. Ошол бир алып келди да, көрдүңүзбү? Себептен эбеп кылып алып келди да, ошону Мен эч кандай оюмда да эле жок эле мындай нерсе. Бул Алланын өзүнүн керемети да. Карасаңыздар, сиздин дилиңизге салыптыр. Анан келип сиз бул биздин эч кыялыбызда жок нерсе да бу. Бул Аллага эсептиз шүгүр да. Амин укам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتمضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya amin. Allah'ım özgün ulu sıfatın menen, bugün kolu kündün hurmatı menen, okılgan salavatların hurmatı menen, ükəm. Atın kim? Ömürzak. Ömürzak nabaraşı. Bek Mırza. Ömürzak, Bek Mırza, Bek Mırza. Allah Teala daim imanınar bakvat bolsun. Allah Teala ömür sınırga bereke nasip olsun. Rızkınar uluk meteğinar zor olsun. Daim o matınardı ve işinirdi olsun. Gayim gayka barsanlar yolunlar açık bolsun. Allah Teala alganlar men ten arıp ten karıgıla özüңөрдөн öngüle. Özüңөрдön körgüle oğulların, kavul kızların baktılı olup oğuzların özüңörge buyurup nasip kılan bolsun. Allah Teala daim imanыңарды бақуат қылып, ынсап беріп, адаштырбай, хақ түзіне сөз тәрбие еткен болсын. Алла Тағала өзінің алдынан, бәнделердің алдынан дилиңерді, хақ түзіңерді жарық қылып, Алла ынсап беріп, сақ саламатын шаманын өтіп біліп, Алла Тағала өз тәрбие қылсын, тыныш бол, бақтылы бол, ойнап біліп, жүргілі, елге қызмат қылып, елдің дуасын алып, қызмат қылып жүргілі өлкелерім. Алла daim Allah ulug Allah öz terbiyat kılsın ülkelerin daim tınç bolgula oynap gülüyor halaga mezilde gelip geçiyorlar yeşik siler için açık. Amin. Allahu Akbar.